25 майда саат 9:00 Бишкек шаарынын мектептеринде окуу жылынын аякташына арналган салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлөт. Муниципалитеттен белгилешкендей, иш-чаралар акысыз өткөрүлөт. Акча чогултууга, ошондой эле кечки жана түнкүсүн майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Мектептер тарабынан мыйзам бузуулар аныкталган учурда жетекчилерди ээлеген кызматынан бошотууга чейин тартиптик чаралар көрүлөт. Бул күнү укук коргоо органдары жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы күчөтүлгөн режимде кызмат өтөшөт. Учурда мектептерде бүтүрүүчүлөр үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мугалимдер дагы бүтүрүүчүлөрдү эч жакка чыгарбоого милдеттендиришти. Мындан тышкары, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери авто бекеттерде жүргүнчүлөрдү ташыган жана үйлөнүү үлпөт кортеждерин ижарага алган айдоочулар менен бүтүрүүчүлөрдү эс алуу жайларына алып барбашы үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Ошондой эле шаардын кире беришине жана чыга турган жерлерине атайын мамычалар орнотулуп, ошол эле маалда мындай мыйзам бузууларды аныктоо максатында унаалар текшериле турганы маалымдалды.